Биздин динибиз адилеттүүлүктүн үстүнө курулган дин. Ооба, кээ бир маселелерде адамдардын деңгээлине жараша, түшүнүгүнө жараша, кээ бир адамдар тарабынан бул дин туура жеткирилбестен, же адамдар кээде өздөрү сөз туура келет, бирок өзүнүн акылынын деңгээлине жараша түшүнгөнүнө байланыштуу түшүнүк туура эмес болуп калат да. Эки аял алса не болот, эки аял болуп аялдарды кордойт экен, 3 аялга үйлөнүп алат экен кээде, ошондо не мени таштап кетесиңби, дагы башка ушундай арасат ой пикирлер болот да. Экинчи аял маселесинде, урматтуу мекендештерим, негизи эле аял киши көп. Аял киши көп. Акыретте жада калса тозокко эң көп түшө турган аял киши деп келет. Эмне үчүн аял киши көп түшөт? Себеби бейишке дагы эң көп түшө турган аялдар. Демек эң көп аялдар бейишке түшөт экен, эң көп тоз окудаган аялдар түшөт экен. Бул дегени аялдардын саны эсеби эркектерге караганда көп деген маани. Согуштар болот, аялдар барбайт, эркектер барат. Көп өлүмдөр болот, көп кырсыктар болот. Эркек киши ар дайым рисковайт, рисктин үстүнө турат. Өлүмгө эң көп себеп, өлүмгө бара турган жолдордо ар дайым эркек киши жүргөнүнө байланыштуу аял киши Кудайыма шүгүр эсеби көп. Айтайын деген маселе не, урматтуу мекендештерим? Кордук барго, бул өтө жаман нерсе. Кордук өтө жаман нерсе. Кээ бирөөлөр алдыңда дайым бактылуу болуп жашаган сыяктуу. Кээ бирөөлөр алдыңда турат, бирок ар дайым ал алыстагы адамдай болуп түйүлө берет да. Мээрим, махаббат жок. Бир эле үйдүн ичиндесиңер, бирок бири-бириңерди сүйө албайсыңар. Аны ар кандай жаман көмөтөрдөн алыс болуш керек. Күйөөм экинчисин таап алганбы, девушкасын таап алганбы, ар кандай арам ой пикирлерден алыс болуп, телефон чукулап, ар кандай бир туура эмес, бирөө менен туура максатта сүйлөшүп койсо дагы кызганып, болбогон нерседен кемчилик изегенин токтотуш керек, урматтуу эже карындаштарым. Мисалы эркектер жумушка кетип жаткан учурда дагы аялың менен туура коштошуп кет. Кутулганыма шүгүр, кеттим деп, кутулуп кеттим деп ушинтип кетпе. Аялың менен туура мааниде коштошуп кет. Аны сүйүп кет. Келген учуруңда дагы, мисалы жумушта кээ бирөөлөр жумушка барат, жумуштан кийин чайканасына барат, дагы бир жерге барат, жөн эле жүрө берет, үйгө баргысы келбейт. Эгерде үйдө аял сонун боло турган болсо, тезирээк келет. Бирок кээде аялды сонун болушуна дагы, кээде өтө каттуу аждарга айланышыга себепчи боло турганда эркек киши өзү болуп калышы мүмкүн да. Сен мамилеңе байланыштуу болот. Кандай чектер ыргытсаң, кандай ручканы ыргытсаң, ошондо кайтып келет өзүңө. Убагында кайт. Сырттагы адамдарга мээрим көрсөтүп жүрө бер, үйүңдөгү үй бүлөңгө мээрим көрсөт, урматтуу мекендешим. Мисалы жубайыңдын кемчилиги болуп калышы мүмкүн. Ал чоң кичинеге айырмасы жок, башкаларга кемчилигин жеткирбе. Же башкалардын аялы ушундай экен, мындай экен, паланчанын аялы ушундай деп башкаларды айта бербе. Өзгөчө аял кишиден мурда башка аялдар тууралуу тема ачпа аялыңа. Паланчанын аялы мындай, түкүнчөнүн аялы мындай деп сөз сүйлөбө. Башкаларга кемчилигин айтпайт экенсиң аялыңдан. Айт. Өзүңдүн макрамдарыңа жакшы жактарын макта, айт. Бул сөз жок. Бирок жакшы болобу, жаман болобу, башкаларга сыпаттарын айтпа. Сыр сактаганды бил. Кемчилигин башкаларга жеткирбе. Сыртта жүрөт экенсиң, эркек киши ар дайым проблеманын үстүндө, көйгөй түйчүк маселенин үстүндө, себеби рызык таап келүүчү негизги сай, негизги арык, негизги адам сен болуп эсептелесиң. Ошондуктан сыртка чыгат экенсиң, сырттагы көйгөй маселе проблемаларды үйгө алып келип көтөрүп келгендин кереги жок. Өзүң көтөр. Сен келген учурда үйдө баалуулук, бактылуулук, кубанычтын жыты келип турсун. Сен келгенде үй майрам болуп кетсин. Эшикке келет экенсиң, бир кагылып, силкинип, өзүңдүн чаңдарыңды тазалаган сыяктуу бүт ичиңдеги нерселерди дагы төгүп, үйгө жылмайып кир. Карактериңди көрсөтүп, ушундай болуп калды деп кирбе. Сөгүп кирбе, сөгүнүп кирбе. Не кылып отурасың деп кирбе. Салам берип, тынчтык менен салам берип кир. Проблемаңды, көчөдөгү проблеманы көчөгө ташта, үйгө алып келбе. Себеби буга дагы жакшылык бар сен үчүн. Бул мурдакы энелерге салыштырып, эже карындаштарга салыштырып, паланча мындай экен, андай экен, жумушту мындай кылат, сен жалкоосуң деп отура бербестен, үйдөгү жумуштарга пайгамбарыбыз дагы жардам берген. Жубайына жардам берүү.
Бул аялдын иши деп таштап койбо. Шыпырыш болсо да шыпырып кое бер. Устаз туруп аялдан мурда келип көчөлөрдү шыпырып коет эле. Ош тараптарда өзбек туугандарда сыртты саарлап туруп, таңда эрте таңда шыпырышат. Эмне үчүн таңда? Себеби көчөдө эч ким жок болот. Ошол учурда чыгып шыпырып коет. Башка учурларда көп эркектер жүрөп, өзүң чыгып шыпырып кой. Анын эч кандай күлө турган, же мына аялдын катынын кулу экен, аялы башкарат деген сөз жок бул жерде. Сен күйбөсөң ким күйөт аялыңа? Экөөң бир жан болуңар. Эң жакшы дос маселесиде да эң жакшы досуң эми жубайың. Ага сен күйбөсөң эч ким күйбөйт. Ага туура мамиле кыл. Үй иштерине жардам бер. Хуня болобу, шыпырыш болобу, башка жумуштар болобу, 50-50 кыл. Андан көбүрөөк жардам бер. Күтүлбөгөн сюрприз, күтүлбөгөн белек бекчек бул өтө жакшы нерсе. Күтүлбөгөн бир көңүл үчүн бир носки берип койсо, сиз кандай кубанасыз да? Жума маарек болсун деп туруп бирөбүрөкө берип койсо канчалык сүйүнөсүз. Күтүлбөгөн бир нерседен ар дайым күтүлбөгөн нерселерди берип тур. Махаббат сүйүүңөр ашат. Бири-бириңерге махаббатыңар ашат. Ошондуктан күтүлбөгөн белектерди ар дайым берип тур. Мындай таразылап көрсөңүз, жылына канча жолу берек билесиз. Байкуш аял 8 март шылтоо кылып, подарка бер дейт. Эмне үчүн 8 март деп майрам деп атат. Себеби башка күндө белек албайт, башка күндөрү жакшы мамиле көрбөйт. Байкуш аялдар ошон үчүн 8 март деп алат да. Эгер сен жыл бою жакшы мамиле кылсаң, 8 марттын кереги жок деп калат ал. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жакшы мамилени бир күнгө такабастан күндө кыл. Жакшы мамилени күндө кыл, жакшы белекти күндө бер. Күтүлбөгөн белектерди берип тур. Сен келгенде үй майрамга айлансын, Ичпе, чекпе, сасып келбе, проблемаңды үйүңө көтөрүп келбе, ошо сыртта калсын бардыгы. Үйүңө таза бойдон, тыкан бойдон красавчик болуп кел. Балдарың да сүйүнүп, кубанып күтүп алсын. Алыстан көрүп мынтип эки жака мындай болуп, ичип келатат мына атам ичип келип атат, качкыла деп качып калбасын сенден бардыгы. Башкаларга үлгү бол. Үйдүн ичинде сигарет чекпе. Үйдүн ичинде туалет жаман жер деп, туалет эң таза жер болуш керек. Мусулмандын эң таза жери туалет болуш керек. Тазалык туалеттен башталат. Туалетке барып алсаң, артан кечке сигарет түтөсүн. Сенден кийин кирген адам туалетте отура албайт. Балдарыңа бул өтө терс таасирин берет. Балам чоң ийгиликке жесин, жакшылыкка жесин десең, үйүңдүн ичинде сигарет чекпе. Сыртка чегип көрүнбөстөн бекинип барып чегип кел. Балаң билбей калсын сен чеккениң ичкениңди. Ошондой экен, бул нерседен алыс бол. Сен келгенде үй майрамга айлансын. Караңгы үйгө эмес, караңгылыкка эмес. Аларды башкаларга муктаж кылба. Бир жака кетесиңби, сапарга кетесиңби, жакшыраак акчаны таштап кой, продуктасына, башкасына. Үстүнөн жакын бир тууганыңды өкүл кылып кой болбосо, карап тур деп. Айтайын дегеним эмне? Акчага, башкага муктаж болуп калбасын. Кыйынчылык көрүп калбасын үй бүлөң. Расчет албастан эч нерсеге мындай көз караш жок эле. Кээ бирөөлөр Россияга кетип калат, кээ бирөөлөр даватка кетип калат, үй бүлөсүн карабай эле. Урматтуу мекендешим, эң күчтүү даватың үй бүлөңдү караганың, үй бүлөңгө мээрим көрсөткөнүң. Дават жакын туугандарыңдан, өзүңдүн үй бүлөңдөн башталат. Өзүңдүкүн биринчи гүлдөтүп кой. Аларды башкаларга муктаж кылбашыбыз керек экен. Себеби ал биздин жандарыбыз. Биз жетпеген нерсеге жетсин деп үмүт кылабыз. Көчөдө ар нерсе жейт экенсиң, чайканадан, кафеден, көп нерселерди, көчөдөн эркектер көбүнчө көп нерселерди, жын нерселерди жеп калат. Үйүңө дагы ала бар. Алар дагы сүйүнсүн. Сен жеген нерседен жесин. Же чогуу алып бар. Бир күн, урматтуу мекендешим, бардык жумушуңду токтотуп, үй бүлөңө келип, кеттик деп эле шашып алып барып, тоо айландырып кел. Баягы балдарың кичинекей болсо, детский площадкадагы бирдекелерге алып барып кел, оюн зоого алып кел, тоолорго алып чыгып кел. Балдарың дагы түшүнөт да, атама мен керек экенмин дейт. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, көчөдөгү нерсеңден, жеген нерсеңден, өзүң даамын билип аткан нерседен үй бүлөңө дагы ыраа көр. Үй бүлөң аманат, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө гана эмес, акыретте дагы жооп бересиң. Аманатка кыянат кылба. Аллахтын атын ортого коюп туруп аманат калгансың. Бактылуу кылышка сен кааласаң, каалабасаң мажбурсуң.
жакпай калды, эскирип калды деген сөздөрдү токтот. Ал кызды неге үйлөндүң ал кызга сен, эгерде бактылуу кылбасаң? Сен кааласаң, каалабасаң, акчаң болобу, болбойбу айырмасы жок, сен бактылуу кылышка мажбурсуң. Мажбурсуң, сенин казың, парзың бул. Анда эмнеге үйлөндүң ал кызга? Ата-энесиге барып жалынып кызыңарды бактылуу кылам деп алгансың сен. Эми бактылуу кылышка мажбурсуң, аны алып кордошко акың жок сенин. Бир бурчка сага проблемасын, кайненесине проблемасын айта албастан бир бурчта бакырып ыйлап атабы ал келин? Эч кимге кыйкырып ыйлай албастан бурчта бекинип ыйлап атабы ал келин? Ал ар бир көз жашына жооп бересиң сен. Урматтуу мекендешим, ойлон, ойгон. Бул маселе оюнчук эмес. Анда албашың керек эле. Себеби ал кызды башка эркек келип бактылуу кыла турган, башка эркектер толтура эле. Анын үйүнө толтура жуучулар келип аткан эле. Башкалар бактылуу кылат эле. Сен алдыңбы? Сага насип кылдыбы? Сен жоопкерчиликти алдыңбы? Эми келтирип кой мамилени. Бактылуу кыл. Сенин мойнуңдагы парзың, карзың ушул.